Салам достор, өткөн сабакта биз мончок жасаганды үйрөнгөнбүз. Көрүңөр эми силердин жасаган шариктериңер кош бир жакшы билелик болуп калды. Ал эми бүгүн болсо дубалга ийиле турган сүрөт, пано жасайбыз. Достор, кыргыздын ар түрдүү оймолору бар. Алардын ар биринин өзүнчө мааниси бар. Биз дагы ошого окшогон оймолорду жасасак болот. Бизге бүгүн достор кийиздин үстүнө сүрөт жасаш үчүн 4 бурчтуу талдырма керек. Талдырма эмне экенин билесиңерби достор? Талдырма деп чалуу уютулган жумшак кийиз айтабыз. Ошол талдырманын бетине ар кандай кылып сүрөттөрдү тартып, өзүбүздү шыгыбызга жараша иштейбиз. Эми биз эмнелер менен сүрөт тартабыз? Бул кийиздин бетине мына моорекиндей ичке чала ийрилген жүндөр менен сүрөт тартабыз. Эми мен өзүмдүн оюм боюнча кичине сүрөт тартып баштап берем. Андан кийин биз силер болсо өзүңөр ар бириңер өзүнчө улантып кетесиңер. Түшүнүктүүбү? Силер өзүңөрдүн ар кандай ой тутумуңар менен же болбосо өзүңөр кандай ойлосоңор ошондой жасайсыңар. Анан мен кийиздерди бергендечи, азыр болсо мен бир жөнөкөй эле нерсени көрсөтүп берем. Биз эмне тартып атабыз? Тоо тартып атабыз, Бизде тоолор кандай, бийикпи, жапызбы? Бийик. Бийик тоолорубуз бар, Мына ошондой өзүбүздүн тоолорду тартабыз. Кийиздин үстүнө ар башка түстөгү жүндөр менен сүрөттөрдү тартабыз. Мына эми биз картинабызды бүтүп алдык, Чоң энелерибиз жанагы үйгө салган ала кийиз шырдактарды жасачу да, аны чий менен жасашкан. Биз болсо азыр мына кичинекей сүрөттү колго жасап атабыз. Колго жасаганда моундай натуралдык эмес шүпүрөк менен жаап алабыз. Азыр биринчи үстүн акырын жаап алабыз. Акырын жаппай катуу жаап ийсеңер, салып алган сүрөтүбүз каяка кетет? Жылышып кетет, Жылышып кетет. Ошон үчүн биз мондай аккуратный кылып жаап алабыз. Анан аны биз жанагы жылуу суу менен үстүн суулап алабыз монтип. Эгер биз суулабай эле муну жөн эле иштеп койсок, анда бул кийиз болбой калат да, ошол эле оюнча калат. Биз азыр суулап бүткөндөн кийин самындайбыз. Самын мурун биздин чоң ата чоң энелерибиз болсо жанагынтип ала кийизди чийге салып туруп, ороп туруп, анан аны тепкилеп, анан басыччу тоголотупчу. Ошондо кирчү. Ал кезде чыбашы менен жасашчу да. Биз болсо азыр таза жүндөн пано жасап атабыз. Муну биз самындын жардамы менен ала кийиз түрүнө окшоштурабыз да. Анан самынды көбүртүп алгандан кийин монтип жалпайып жатып калат. Көрдүңөрбү? Эжеке, самынды сүйкөбөсө эмне болот? Самын сүйкөбөсө жакшы болуп жатпай калат, жакшы жабышпай калат да. Биз айтып атпаймынбы, мен таза жүндөргө самын аркылуу киргизебиз. Булар катуу кийиз болуп калганга чейин иштейбиз да, ошон үчүн бизге самындын жардамы керек. Азыр болсо жалпы жабышты. Эми биз муну ороойбуз. Арын жүн менен кошо көтөрүп алабыз шүпүрөктү. Мынакей монтип тетиктери жагынан келтирип алабыз. Тескери жагынан келтирип алып туруп, анан кайра шүпүрөктү үстүнө эмне кылат экенбиз? Жабабыз монтип.
Андан кийин достор ороп алып сааттын жебеси менен айландырабыз. Балдар, силер айылда чоң апалар кийиздерди чоң кылып ийлегенин көргөн болсоңор керек. А биз болсо жөн эле колдун күчү менен ийлейбиз. Монтип басышат го. А биз болсо кичинекей панону мынтип колубуз менен үбөлүк болсо үбөлүк менен ороп алып туруп анан иштеп койгон жакшы да. Эжеге дагы самынды отасыз. Эгер буякта самын азыраак болуп калса батыраак кирбейт. Ошон үчүн биз муну батыраак бир жүндөр бири-бирине жабышсын үчүн биз аны эмне кылып алат экенбиз? Бир аз самын сүйкөп алабыз. Анан дагы улантып иштей беребиз. Азыр мына бир аздан кийин уже ачабыз. Бир аздан кийин. Мынакей мынтип ачабыз. Көрүңөрбү, жанагы бүктөгөн боюнча ачып алабыз. Эмне кылабыз? Бир четинен акырындык менен ачабыз. Көрүңөрбү, чүпүрөккө жабышкан жок, Биздин сүрөтүбүз эмне болду? Окшоштубу? Окшошуп турбу? Эже аябай кооз болуп калыптыр. Аябай кооз болуп турбу? Эми биз муну дагы мындай кылып алып иштейбиз мына. Азыр чүпүрөгү жок иштейбиз. Ошентип биз жасап аткан картинабызды, сүрөтүбүздү 4 тарабынан ондон санап туруп басабыз да. Мына мисалы үчүн биз бир капталын бастык да. Азыр экинчи капталын басабыз. Ошондо сүрөтүңөр эч кандай эч жака кетпей баары тегиз түшөт да. Эми биягынан басабыз. Ошол кийиз жасап келгенди үйрөнгүңөр келеби силер? Кийиз жасаганды. Мына көрдүңөрбү, анда эмесе биздин азыркы кийиз менен мурунку кийиздин айырмасы билек менен иштебей эле биз мынтип алакан менен кол менен иштеп өзүбүзгө керектүү нерселерди эмне кылсак болот экен? Кичинекей буюмтайымдарды кол менен иштеп эле жасап алсак болот экен, Эже, чоң кийизди да ушинтип жасаса болобу? Чоң кийизди дагы ушинтип жасаса болот. Анткени силер азыр жаңы ыкманы үйрөндүңөр. Ошон үчүн ушинтип колго эле жасаса болот чоң кийиздерди дагычы. Мына биз азыр туш тарабын тегиздейбиз. Ал үчүн мындай чоң эле экиге бүктөп алып мынтип иштейбиз андан кийин. Эже, эмнеге ушалап жатасыз? Биз муну катуураак кирсин үчүн ушалап атабыз азыр. Бул кичинекей да, ошон үчүн муну алаканга салып ушалап четтерин тегиздеп киргизсек болот да. Мына морекиндей жолдор менен көрүңөрбү? Бурчтары мондай чыгып калып атпайбы? Мондай болуп уштуу болуп, аны мынтип кайра мондай ичине карай 3 бурчтук кылып жаткырып туруп анан кийин киргизебиз да. Биздики азыр баардык жагы тегиз болсун үчүн мондай колубузду суу менен суулайбыз. Самындап алып туруп анан кийин бияктарын мондай чогултуп ушалайбыз. Ошондо эмне болот экен? Тегиз болуп калат да. Мына биягын да ошондой кылабыз. Эми жаябыз. Көрүңөрбү, четтери тартылып калды. Мынакей кыздар, эми силерге бул картина жактыбы? Картина жасаган жактыбы? Эми азыр болсо өзүбүз ар бирибиз бирден картина жасаганга аракет кылып көрөбүз. Силер жасай алат бекенсиңер? Ооба. Аракет кылсам эмне болот дедигиле? Берекет болот. Ошон үчүн азыр ар бириңер ушундай кичинекей панодон же болбосо кичинекей картинадан жасап аракет кылып көргүлө, Кийизден жасалган барактан бирден аласыңар гана, бирден барак алгыла. Тандабай эле алгыла. Жеттиби барыңарга, Эми азыр болсо баштайбыз.
эми колду чүпүрөктү аласыңар, өзүңөр жакка кармайсыңар. Азыр үстүн чүпүрөк менен жаап, суулап баштадык да, суулаганда бир четин сөзсүз бир колуңар менен кармап аласыңар. Анан губканы ылдый аябай басасыңар, суулаганда суулап туруп. Бардыгы тең суулангандай болсун да. Мына биз мону баарын суулап бүттүк да, жакшылап, жакты. Эми биз колубуз менен самынды суулап монтип эметип алабыз. Мына менен самындап алабыз. Мындай кылып туруп 1, 2, 3 деп туруп мындайынан таштайсыңар. Эми жанагы мен көрсөткөндөй кылып оройсуңар. Мындай бир четинен ороп алып. Kızlar sizlerge жактыбы, меники мындай болуптур. Жакшы болуптур деп. Кыздар карагылачы, бул Ронан жасаган силерге жагып атабы? Жакшы бир букет жасап коюптур, э? Азыр бардыгын бетин караткан боюнча жабабыз. Жаап алып туруп, туш тарабынан 15-15 жолудан 4 тарабынан басабыз, э? Чүпүрөккө оройбуз, 4 тарабынан чык. Мындай мы? Мынакей. Мындай кылып жабасың. Мынакей көрдүңөрбү? Монтип кыз кайра оройбуз. Анан кийин мен силерге айттымбы жана? Монтип биягына мынтип иштейбиз. Yok жерине. Ооба, тыкыз орогула. Бардык жагын ушинтебиз. Ошон үчүн азыр айырмасы жок да, ошон үчүн тыкыз орогула. Илеп бүткөндөн кийин кездемени алып салып пано менен иштейбиз. Достор, катуу басса деле эч нерсе болбойт. Себеби биз жасаган сүрөттөр эми башка жака жылып кетпейт. Баарын жасап бүткөн соң панонун учтарын тегиздейбиз. Өзүңөрдүн колуңардан келе турган жакшы бир нерсени үйрөндүңөр, э? Ооба. Эмне жасадык? Картина жасадык, пано жасадык. Эмнеден жасадык? Кийизден. Жүндөн жасадык, э? Баарыңар азамат экенсиңер, баарыңар тең тапшырманы жакшы аткара алдыңар. Эмки сабакта дагы биз жакшы нерселер жасайбыз. Эми жолугушканга чейин. Достор, силер көрүп жаткандай кыздар өздөрү да жасап көрүштү. Албетте Бурлы эженин жардамы менен. Демек силер да өзүңөр оңой эле жасап алсаңар болот. Жана ошондой эле досторуңарга, апаңарга белек кылсаңар болот. Эгер көрсөтүүгө сунуштарыңыздар болсо, анда биз менен кабарлашсаңыздар болот. Биздин дарек Бишкек шаары, Жаш гвардия бульвары 59. Телефон 65 66 41.